Шахмат биринчи жолу байыркы чыгышта пайда болгон. Индияда шахмат жөнүндөгү алгачкы маалымат 6-кылымга таандык экенин тарыхый булактарга жазылып калган. Өзгөчө чоңдор үчүн эмес, балдар үчүн шахмат ойногондун пайдасы көп. Ал баланын ой жүгүртүүсүн активдүү өркүндөтүп, жана сабакты жакшы окуганга алып келет. Анан дагы шахмат көчмөндөр оюндарына да кирет. Мен шахматтын кызыктар болгон адам катары, анын тарыхына, анын чыккан жерлерин, кандай себептен, эмнеден чыккан, муну кандай акылман ойлоп чыгарган деген көп изилдөөлөргө туура келди. Албетте менин мүмкүнчүлүгүм болбогондуктан ошол Индиянын түндүк чыгышына бара алган жокмун, бирок картадан баягы айрым булактардан издеп отуруп, ошол жердеги түндүк чыгышта жер суунун аттары, ал жерде жашаган элдердин көпчүлүгү ушул бир кездеги биздин кандаштарыбыз көчмөндөр экенин мен ынандым. Бул шахматты айтат. Бул согуш тактикасы. Согуш тактикасында кандай кылып душманды жеңиш керек, кандай максатты алдыга коюш керек деген максатта бир акылман ойлоп чыгарган деген сөз айтылат да. Ал эми ал акылман ким, кандайча муну ойлоп чыгарган дегенди жандырмагын ушул күнгө чейин эч ким таба элек. Бирок дүйнөдө көчмөндөрдөн башка ат менен согушкан, атты согуш тактикасында пайдаланган бир да эл жок. Курманбек Турунбеков бала кезден шахмат оюнуна кызыгып, аны изилдеп көп китептерди окуп көрүп, жыйынтыгында кыргыз тилиндеги китеп жок экенин билип, шахмат бул акылдын гимнастикасы гана эмес, адамдын эс тутумун жогорулашына алып келерин изилдеген. Өзгөчө элет жериндеги балдар үчүн шахмат китеби жок экендигин билип, бул китепти жазып чыккан. 13-жылы Морекинде шахмат акыл кенчи деп биринчи балдарга шахмат үйрөтө турган, кандай жүрүш керек, аттары кандай, алар кандай мааниге ээ деген негизги китепти жазып чыгардым. Бул эми биз көбүнчөсүн өзүбүздөгү болуп аткан көйгөйдөрдү айтабыз да. Мына ушул китептин чыкканына 10 жылдай болуп баратат. Андан кийин шахмат көчмөндөрдүн оюну деп экинчи китебимди чыгардым. Бул жерде кызык маселе, биз методиканы СССРдын убагындагы үйрөтүү, окутуу методикасын алып жүрөбүз да. Ошондо дүйнөнүн чемпиону Смыслов деген гроссмейстер айткан, шахматты эндишпилден үйрөнүш керек деп. Эндишпил деген шахмат аяктоо. Бул баягы фигуралар аз калат. Ошол фигураларды балдар көбүрөөк эстеп калат, анан ошону эндишпилден үйрөнүп. Шахмат көчмөндөр оюну китебине автор оюн туурасында алгач кеңири маалымат берип, аны үйрөнүүнүн жолдорун кыргыз тилинде жазган. Анан дагы бул оюнда ата-бабаларыбыз чатыраш деп атап келген. Чатырант деп айтылат, шатыраш деп айтылат деген сөздөр бар. Түрктөр шатыраш деп айтылат. А бизде Манас эпосунда чатыраш деген бар. Чатыраш ойноп чатырат деген саптар кездешет. Демек, Манастын доорунда кыргыздар чатыраш шахмат оюнун ойношкон экен деген бул тарыхый баягы далил катары белгилүү да. Дүйнө жүзүнө тараган шахмат оюну акылдын гана эмес, спорттун түрүнө кирет. Аны мугалимдер балдарга үйрөтүү ыкмасын дал ушул китептен кеңири маалымат алса болот. Ошон үчүн келечек муундарды туура жолго багыттап, алардын акылына акыл кошкон оюнду үйрөнүү, билүү келечек муундар үчүн бул китеп окуу куралы болуп калат.